Бирок көмкөрөңүздө жатпаңыз. Дозок булардын жатуусу дейт ошол. Алла субханаху ва таала ба Лут коомго азапты жибергенде көтөрүп туруп жерге таштап туруп, периштерин бир кыйкырыгы менен кулак жүрөктөрү жарылып кеткенде бардыгы көмкөрөсүнөн жаткан да. Көмкөрөсүнөн жаткан. Ата эмеден келет? Ишиңер менен жатпагыла дейт. Мына көмкөрө жатып алабыз го? Адат кылыпчы. Падышкан андай кылып ичиңер жатпаңыз. Ушуга үйрөнүңүз, ушуга көндүрүңүз. Оң жан баш менен, сол жан баш менен чалкалап. Кыбланы тээп жатпаңыз. Калгандары уруксат. Бирок эң жакшысы сүннөт боюнча, демек кабырда каякта жатабыз? Башыбыз бул жакта. Бул жагы эмне деп аталат экен? Түндүк. Пут жагы түштүк жак. Ушундай болуш керек да. Ушундай карап туруп, анан кыблага карап жатыш керек. Бир аз ошо дуаларды окуп алыңыз, жатып алыпчы. Пайгамбарыбыз ошо